Америкадагы Балтиморе шаарында жайгашкан университеттердин социология боюнча профессору студенттерине эксперимент жүргүзүү үчүн тапшырма бериптир. Ал тапшырмада ошол шаарда жайгашкан мектептердин бириндеги 250 эркек баланын жагдайын, абалын изилдөө экен. Ал студенттер ошол мектепке барып, профессордун тапшырмасы боюнча 250 баланы изилдеп, аларга анкеталарды берип, суроо жооп алып, өздөрүнүн экспериментин жүргүзүшүптүр. Жыйынтыгында мындай корутундуга келишиптир. Бардыгы сүйлөшүп алгандай, бул балдардын келечеги жок деген жыйынтык чыгарышыптыр. Арадан 20 жыл өтүптүр. Ошол университетке келген дагы бир жаңы профессор алардын ошол изилдөөсүн таап алып, абдан кызыгып, анан ошол балдардын учурдагы абалы кандай болду экен деп ал да студенттерине тапшырма бериптир. Ал студенттерин ошол балдарды барып таап, алардын учурдагы абалын изилдеп келгиле деп жөнөтүптүр. Ал студенттер ошол шаардагы 250 баланын, баш аягы 180 баланын дайынын табышыптыр. Алардын калганы бул жашоодон өтүп кеткен, дайынсыз жоголгондор. Бирок алардын ичинен 180 ичинен 160 ошол шаардагы эң белгилүү, абдан белгилүү ишкерлер, абдан ийгиликке жетишкен кызматкерлер болуп иштеп жатышыптыр. Бул маалыматты алып келгенден кийин профессор дагы таң калыптыр. Мунун сыры эмнеде? Булар кантип ушундай ийгиликке жетишип калды? Деген суроо менен кайра ошол студенттерин, ошол адамдарды таап, суроо жооп алуусун өтүнүптүр. Алардын бардыгы оңой эле таап алыштыр, анткени алар шаарда белгилүү инсандар экен. Бардыгына суроо салганда алардын жообу бир эле жооп экен. Биздин мектепте сүйүктүү мугалимибиз бар эле. Бизди ушул даражага ошол жеткирди деген жооп. Профессорга бул жоопту абдан таң калыштуу болуптур. Анан сурап изилдеп көрсө, ал мугалим тирүү экен. Профессор кубанып, өзүнүн кичинекей белегин алып, мугалимдин үйүнө барыптыр. Эшигин такылдатса, мугалим ачыптыр. Беттерин мырыш баскан, карыган, бирок дагы деле эти тирүү, жылмайып турган мугалим эшикти ачып, ал профессор менен таанышып, профессор өзүнүн келгендеги максатын айтып, анан мугалимге суроо салыптыр. Ушул балдарды кантип ушундай даражага жеткирдиңиз? Мунун сыры эмнеде? Кандай ыкмаларыңыз, усулдарыңыз бар деп. Мугалим көзүнө жаш алып туруп, бул жөнөкөй эле нерсе го деп, бир аздан кийин анан профессорго карап, мен аларды абдан катты жакшы көрчүмүн, аларды абдан катуу сүйчүмүн деп жооп бериптир. Урматтуу кесиптеш, мына көрдүңүзбү? Мугалим баланы сүйбөсө, бала ийгиликке жетиши кыйын. Тарбиялоонун эң мыкты куралы бул мээрим. Ошондуктан дайыма мугалим балдарга сүйүү менен караш керек, мээрим менен караш керек. Ошол мээрим, ошол сүйүү баланы көп ийгиликтерге жеткирет.